Бүгүн дал ошол күн. Бүгүн тамекисиз бир күн бою жашай аласыз. Эмнеге? Анткени тамеки чегүүгө каалоо баягыдай күчтүү болбойт. Эгерде пландарды кадам артынан кадамды сактап карманган болсоңуз, анда каалооңузду ооздуктай аласыз. Бүгүнкү күнгө чейин сиздин организм дайыма ууларды чыгарып турду. Сиздин рацион никотинге тартылууну басаңдатыш үчүн атайлап түзүлгөн. Эркиңиз бир топ күчтүү болду. Бүгүн бир гана сиз жашооңуздун багытын аныктайсыз. Мындан ары да жашооңузду өзүңүз башкарууну улантыңыз. Тамекиге башкарууга жол бербеңиз. Бүгүн өлтүрүүчү адаттын кулчулугунан бошоно аласыз. Бүгүн чынында ким башчы экенин көрсөтө турчу убакыт келди. Тамеки жөнүндө эмес, башка нерсе тууралуу ойлонуңуз. Көңүлүңүздү чөгөрбөңүз. Биринчиден, бүгүн өзүңүзгө кесиптешимди шыктандырып, колдош үчүн болгон аракетимди жасайм деп убада бериңиз. Экинчи, менин максатым мындан ары тамеки чекпеш. Мен чылымдын кулу болгум келбейт деп эрктүүлүгүңүздү көрсөтүңүз. Үчүнчү, контрасттык душка түшүп, эртең менен тамактанаар алдында 2 стакан суу ичиңиз. Төртүнчү, организмди витаминдер менен азыктандырыңыз. Биринчи кезекте тиамин менен. Таңкы тамак. Жогоруда сунушталган тамактануу рационун сактаныңыз. Бир аздан кийин анын артыкчылыктарын түшүнөсүз. Эгерде тамактан кийин таза абада дем ала турган болсоңуз, анын пайдасын болушунча эртерээк түшүнөсүз. Алгачкы 3 күндөгү көнүгүүлөрдү кайталаңыз, эсиңизден чыгарбаңыз. Бул жакта кайталоолор туруктуулук керек. Башыңыз ооруп жатабы? Себеби бар. Анткени организмдагы деле көз каранды жана никотиндин порциясын талап кылып жатканына байланыштуу болушу мүмкүн. Табак бул наркотик. Азыр сиз наркотикке болгон көз карандык менен күрөшүп жатасыз. Ошондуктан мындай абалда ооруну сезүү нормалдуу көрүнүш. Бул сиз организмди ууландырып келгениңизди эстетип жатат. Эгер башыңыз ооруп жатса, 20 мүнөттөй сейилдеп, көбүрөөк суу ичиңиз. Салмак кошо баштадыңызбы? Бул күндөрү салмак кошкондун бир нече себеби болот, бирок муну алдын алыш үчүн бир нерсе кыла аласыз. Биринчиден, тамактануулардын ортосундагы шам-шумдар салмак кошууга алып келет. Эгер муну алдын алгыңыз келсе, таттуу торттун ордуна мятный момпосуй же жер жемиш жеп коюңуз. Экинчи, жатаар алдында чоң тоюу дагы салмак кошууга алып келет. Ошондуктан эртең мененки жана түшкү тамак тоюмдуу болсо, кечки тамак жеңил болсун. Үчүнчү, сиз башка себептерден уламда салмак кошушуңуз мүмкүн. Эсиңиздеби? Табак тамак сиңирүү системаңыздын кээ бир функцияларын атрофия кылган. Эми алар өзүнүн активдүүлүгүн кайрадан жаңыртып, тамакты мурдагыдан эффективдүүрөөк иштете баштады. Андан тышкары, табитиңиз жакшыра баштайт. Бул жакшы, ошондуктан спорт менен дайым машыгыңыз. Бирок тамактанууларды калтырбаңыз. Бүгүн да эстен чыгарбаңыз. Көбүрөөк суусундук ичүүнү, көбүрөөк жаңы жер жемиштерди, жашылчаларды, чөп-чарларды жеп, табигый ширелерди ичүүнү, таза абада сейилдеп, көнүгүү жасоону, кумшекер көп кошулган десерттерден айланып өтүүнү. Келгиле, анализ жүргүзүп көрөлү. Чынында тамеки чегүү эгоисттик адат. Ал жеке каалоону аткарыш үчүн гана кызмат кылат. Сиз жакшы мотивтерден эмес, а социалдык басымдын себебинен гана тамеки чеге баштагансыз. Бул өзүмчүл адат. Көптөгөн адамдар оор дартка кабылуу коркунучунда турса да, үй-бүлөдөгү көйгөйлөргө жана олуттуу ооруларга байланыштуу көйгөйлөргө карабастан тамеки чегүүнү улантып жатышат. Айтыңызчы, тамеки чекпей коюу бактылуулук эмеспи? Сизди куттуктайм. Мынакей, 4 күн өттү. Биз соңуна аз гана калдык.